кечинде Зулхижжа айы көрүнүп, Сауд Арабия мамлекетинде ошо Зулхижжа айынын кириши жарыяланды. Албетте бул Зулхижжа айында айрыкча ошо алгачкы 10 күнүндө көптөгөн жакшы амалдар аткарылат. Аллах субханаху таала Куранда Фажр сүрөсүндө "Вал фажр ва лаялин ашр" ошо таңга жана ошо 10 күндүктүн түндөрүнө ант болсун деп Аллах субхана айтып атат. Ибн Жарир Табариден чоң тафсир алымы ошол 10 күндүктү ошо алымдардын бир ооздон айтышы боюнча бул 10 ошо Зулхижжа айынын 10 күндүгү деп айтып кетишкен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухарилде жана андан башка келген башка хадис жыйнактарында келген хадисинде, бул хадисти Ибн Аббас аттуу сахаба риваят кылат. Ошол хадисинде мындай деп баяндалат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз сахабаларына кайрылып, ушул Зулхижжа айынын 10 күнүндө кылынган жакшы амалдар башка күндөргө караганда жакшыраак, артыгыраак деп айтат өз сахабаларына Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошол кезде сахабалар сурайт: ошол күндөгү ушул 10 күндүктө кылынган амалдар ошо жихадтан дагы артыкпы? Мындайча айтканда, Аллах субханаху тааланын жолунда согушка чыгып, динин жеткирүү максатында согуштан да, жихадтан да артыкпы дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: ооба, жихадтан да артык, бир гана ошо жихадка чыккан адам өзүнүн ошо жаны менен, мал мүлкү менен чыгып, жана ошо өзү дагы мал мүлкү да кайтпай, ошо жихадта каза тапкан болсо, ошондо гана ошол эки 10 күндүктө кылынган амал менен ошол жихад тең болот деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баяндап кеткен. Албетте мусулман бир туугандар, бул жерден байкаган болсок, бул хадисте ошо 10 күндө кылынган амалдардын аябай чоң артыкчылыгы экенин ачык айкын билинип турат. Ошол себептен бул ошо 10 күндүккө сахабалар, андан кийинки табииндер, андан кийинки ислам аалымдары өтө катуу көңүл буруп ибадат кылып келишкен. Кээ бир аалымдар ошо айтып кетет, ошол 10 күндүктүн артык болгон ошо артыкчылыгы эмнеде дегенде, анткени ушул күндөрү көптөгөн амалдар бир убакытта чогулат. Мисалы, ажылык, орозо кармоо, зикир кылуу жана ошого окшогон чоң ибадаттар, намаздар, мусулмандардын чогуу намаз окушуп жыйылган ушундай көптөгөн ибадаттар, ошо Каабаны тегеренип зыярат кылуу, ушундай көптөгөн жакшы амалдар чогулгандыгы үчүн ушул мындай артыкчылыкка ушул 10 күндө кылынган амалдар ээ болгон деп айтып кетишет. Жана ошондой эле бизден мурунку өтүп кеткен салаф салих алымдарыбыз ушул күндөр катуу аракет кылышып көптөгөн ибадаттар кылган. Мына ошолордун бири Саид ибн Жубейр аттуу табиин киши болгон. Мына ошол кишиден ушундай риваят келет, бул Сунан Дарукутнинде келгендей, бул киши ушул күндөр катуу ибадат кылып, керек болсо колунан мүмкүнчүлүгү жетпей калганга чейин ушунчалык катуу ибадат кылган. Ошол себептен ушул 10 күндүктү бекер кетирбестен мусулмандар жакшы амалдар менен өткөрүшү өтө зарыл. Мына намаздарды, парз намаздарды өзүнүн убагында окуп, жана ошондой эле кошумча көп нафил намаздарды окуп, Куран окуп, зикир кылып, Аллах субханаху тааланы эстеп, дуа кылып, жана ошого окшогон ибадаттарды аткаруусу ар бир мусулман үчүн өтө зарыл нерсе. Жана ушул 10 күндүктө айрыкча Аллах субханаху тааланы эстеп такбир кылуу, бул дагы өтө жакшы амалдардын бири. Анткени Бухариде келгенде Ибн Аббас радиаллаху анху Аллах субханаху тааланын сөзүн тафсирлегенде: "Вазкуруллаха фи айями ма'лумат", ушу белгилүү күндөрдө Аллах субханаху таала эстегиле дегенде, бул белгилүү күндөр деген бул ошо 10 күндүк деп айткан, ошо Зулхижжа айынын 10 күнүгүнө. Демек, ушул белгилүү күндөрдө Аллах субханаху көбүнчө көп зикир кылыш керек. Жана ошондой эле Бухариде келгендей, Бухари хадис жыйнагында келгендей, Абу Хурайра жана Абдуллах ибн Умар аттуу сахабалар ошо 10 күндүктө көчөгө чыгышып, базарларга чыгып, үндөрүн бийик көтөрүп такбир айтышкан. Аллах субханаху тааланы эстеп, Аллаху акбар деп такбир айтышкан. Анан аларды угуп, башка элдер дагы такбир айтышкан. Мына ошентип, ошол эки сахаба ушул эки күндөрү Аллах субханаху тааланы эстеп, Аллах тааланы даңазалап, улукташкан. Албетте мындай амал, ушундай көчөгө, базарларга чыгып такбир айтуу, бул азыркы убакта унутулуп калган сүннөттөрдөн. Муну Аллах таала ырайым кылган киши гана тирилтпесе, азыр көп элдер муну билишпейт жана мындай сүннөт аткарылбай калган. Такбирди
кандай болбосун такбир айтса боло берет. Аллаху акбар же болбосо Аллаху акбар кабир. Бирок да Ибн Аббас Ибн Масуд радиаллаху анхунун шакирттеринен келген көп мусулмандарга белгилүү болгон такбир бар. Ал мындайча айтылат: Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, валиллахил хамд. Мына ушуну айтып жана ошого окшогон башка такбирлерди айтса болот. Бирок да ушундай кылып айтышы бул жакшыраак. Жана ошондой эле мына ушул 10 күндүктүн ичинде мына биздин мусулман бир туугандар баардык дүйнө жүзүнөн ошо ыйык жер болгон Мекке шаарына чогулушуп, ажылык амалдарын аткарышат. Ошо Зулхижжа айынын 8-күнү ажы амалдары башталат. 8, 9, 11, 12, 13-күнү чейин ошо Аллах субхана таала парз кылгандай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндө ажы амалдарын, зыяраттарын кылып аткарышат. Жана ошол 10 күндүктө дагы кылына турган амалдардын бири бул курмандык чалуу. Аллах субхана таала үчүн ошо шариатта көрсөтүлгөн мал жандыгын союп кан чыгарып Алла таалага жакындоо. Бул курмандык. Төө сойсо болот, уй сойсо болот, жана кой эчки сойсо болот. Мына бул ошо Курман айт күнү союлат. Мына ошол курмандык менен дагы мусулмандар ушул айда ушул айдын 10-күнүндө Аллах субхана таалага жакындык кылышат. Кимдеги ошо курман чалгысы келген болсо, азыртадан ниеттенип курман чалам деген болсо, курмандык чалам деген болсо, анда ошол адам үчүн денесиндеги чачтарды, түктөрдү, тырмактарды алуусу тыюу салынат. Эгерде өзү үчүн чалам деген болсо, өзү тыйылат. Эгерде өзү жана үй бүлөсүнүн атынан, бала чакасынын атынан чалам деген болсо да, бала чакасы, үй бүлөсүн дагы ошо чачын албоого, тырмактарын албоого буйруш керек. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөткөн таалимдеринин бири. Жана ошондой эле курмандык төөнү сойсо болот, уйду сойсо болот. Төө менен уйга 7 кишиге бириктип алып сойсо болот, койду жалгыз киши гана өзүнүн үй бүлөсүнүн атынан соя алат. Жана ошондой эле мына ушул 10 күндүктүн ичинде жалпы жонунан ушул 10 күндүктү дагы орозо менен өткөргөн жакшы. Айрыкча ошо Зулхижжанын 9-күнү Арафа күнү деп коет. Кыргызча айтканда Арапат күнү, мына эртең айт болот деген күнү да. Ошо күнү ким орозо кармаган болсо, мунун өзүнчө артыкчылыгы бар. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Муслимде келген хадисте Катада деген сахабанын атында ошондо айтат: ошо Аллах субхана тааладан үмүт кылам дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошо ким орозо Арафа күнү орозо кармалган болсо, ким кармаган болсо, ошо кийинки келе турган жылдын жана өткөн жылдын күнөөлөрүнүн кечиришин Аллах субхана таала үмүт кылып сурайм деген. Демек, бул айда ким ошол күндө ким орозо кармаган болсо, Аллах субхана тааланын буйругу менен ошо майда кичик күнөөлөрү, 2 жылдык күнөөлөрү кечирилет. Бул албетте Аллах субхана тааланын мусулмандарга берген чоң артыкчылыгы. Мындай артыкчылык кайра кайталана бербейт. Кайталанса бир жылда кайталанат. Ал кийинки жылга Аллах субхана таала кимди калтырат, кимди калтырбайт, ал өзүнүн эрки. Ошол себептен ар бир мусулман ушундай мүмкүнчүлүктү бекетке кетирбестен толук пайдаланып калыш керек. Дагы ошо кайталап айтып кетейин, ошо бул күндөрү кылынган амалдар өтө сооптуу. Ар бир мусулман эркек, аял дебей аракет кылыш керек. Айрыкча парз намаздарынан бекем болуп, ошондой эле андан тышкары нафил намаздарды көпкө окуп, Аллах субхананы эстеп зикир кылып, Куран окуп, орозо кармап, ушундай жакшы иштер менен өткөрүш керек. Анткени бул ченелүү гана күндөр. Бул күндөр бизди күтүп турбайт. Ким пайдаланып калган болсо, алхамдулилля, ал көп жакшылыкка жеткен болот. Ким пайдаланбаган болсо, көп жакшылыктан кур калган болот. Аллах субхана таала баарыбызга ушул күндөрү жакшы амалдар кылганга ийгилик берсин.